Assalamu alaikum урматтуу Москвада мекендештер, амансыздар. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Тугандар, сиздерге дагы бир жакшы жаңылыгыбыз бар. Өтө сонун кабарыбыз бар. Көпчүлүк билет, дагы биздин жаңы катталуучуларга маалымат катары айта кетели. Учурда биз Мытышиде турабыз, тугандар. Ярмарочная улица 12Б'да турабыз. Бул жерде кыргыздардын эң чоң чайханасы, халал чайхана ачылган. Көптөн бери иштейт негизи. Эне сайдын биринчи эң чоң филиалында турабыз, тугандар. Мына көрсөңүздөр, бул Мытышидеги баягы оптовый базар, оптовый торговый центр. Ушул жерде жайгашкан Энесай деген эң чоң халал чайханада турабыз, тугандар. Бул жердин өзгөчөлүгүн айта кетели. Шопурлар билет, таксисттердин көбү билет. Парковка өтө кенен. Базар өтө чоң, парковка базардан дагы чоң. Мына мисалы, бул жактарды көрсөтө кетсеңиздер, мына. Парковканын чоңдугу бардыгы бесплатно. Келип, машинаны коюп, каалаганча отуруп, кеңири эс алып, тамактанып кетсеңиздер болот. Бала чака менен базарга келгенче базарлык кылып, отуруп эс алып кетсеңиздер болот. А сиздерге бир катар ичин көрсөтө кетели, тугандар. Мына тугандар, экинчи этажга чыкканда, жогоруна чыкканда, мына чайхана Энесай деп чоң кылып жазып койгон. Ушул эшиктен киребиз. Жүрүңүздөр. Бисмилла. Тугандар, чайхананын өзгөчө белгилей кетчү жери эң чоң 500 адамга чейин батат, биринчиден. Экинчиден, өтө салкын, ички атмосферасы өтө сонун жасалган. Толук маалыматты азыр сиздерге Гүлназ деген биздин карындашыбыз айта кетет. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Бир катар тааныштырып кетсең, толук. Энесай чайханасы бул Москва боюнча эң чоң чайханалардын бири. Но сиз көп тургандай сол жагыбызда бул дивандар бар. 4 кишиге ылайыктуу. 4 кишиден. Анан кийин биздеги 3-чү стол тапчан. Закрытый. Бул жагы закрытый экен. Бул жакта эң жакшы. Мына панорамный вид, МКТ көрүп отурсаңыздар да болот. Андан кийинки столубуз 10 кишиге ылайыктуу. 10 кишиге ылайыктуу стол. Тугандар менен, компаниялар менен, достор менен келип заказ кылсаңыздар болот. Бул жагында өзгөчө столдор коюлган мына. 4 кишилүү же или 6 киши деле барат бул жака. Ушундай месседен канча бар? Ушундай эмеден 25 стол бар. 25 стол бар. 25 стол бар. Өтө жакшы. 25 стол. Коридорлору кенен, мына. Жаш балдар менен келсеңиздер, жүгүрүп ойногонго өтө жакшы. Анан подушкалар да бизде нукура Кыргызстандын подушкалары. Көрсөтө кетсең, мына. Жылуу жумшак деген подушка ушул да, мына. Нукура кыргызча. Нукура кыргызча. Аркага коюп отурсаңар, ошол бойдон эсте алып отура бересиңер, маза кылып. Панорамный видти бир көрсөтүп коелу мына, тугандар. Машина сүйүүчүлөрүнө, МКТ сүйүүчүлөрүнө кааласаңыздар, машинаны көрүп отура бересиздер. Өтө жакшы. Бул жерде да стол бар экен. Бул жерде сөрү 10 киши батат. 10 киши. Ачык сөрү бар экен. Ачык сөрү. Музыканы да түйлөт. Бул жерде эмелер турчу да, ырчыларчы. Ырчылар болчу, андан кийин эме адамдын саны көбөйгөнүнө байланыштуу. Ырчыларды айдап, атайын месте коюп коюптур биздин клиенттер үчүн. Бул жактар уже жабык. Жабык столдору бар экен. чейин жабык тапчандар. Эмне да чоң экен, а? Ооба. Ал эми бул жак болсо чоң 20-25 кишиге, мисалы, куда тосуу болсо өткөрсө болот. Бул атайын биздин сыйлуу конокторго экен. Куда тарапка экен, тугандар. Куда тарап кеп калганда сразу звонок кылып, номерлерди экранга коебуз, заказды берип, келип отурсаңыздар болот. Кеңири жаап алып отура бересиздер. Анча-мынча семейный совет болгонсо, жаап отура бересиздер. Так, бул жерде дагы 2 место бар экен, стол. Бул жагы отдельный уже VIP зона деп коелу. Тапчандарны. Компанияларга, такси группаларга, туган уруктарга, анча-мынча баягыдай фонддун чогулуш отуруштарына, бильярд ойноочулар, сүйүүчүлөр болсо, бильярд ойногончо башты заказ берип, кеңири отурсаңыздар болот.
Заказной кандай тамактар бар, Гүлназ? Заказной бизде аш, өзгөн күрүчүнөн, анан ак күрүчтөн бар. Ак күрүчтөн, өзгөн күрүчтөн заказ кылсаңыздар болот. Ачык көш бар, пирожок бар, дымдама бар. Шашлык метрибиз бар, айтмакчы. Метровый шашлык бар экен. Метровый шашлык, шашлык ассортилерибиз бар. Түрлөрү бар экен. Түрлөрү бар. Бизде еще эне сайда бандай коомдук эмелерди да, бизнес форумдарды да өткөрсө болот да. Чоң тапчан. Коомдук уюмдардын жетекчилерине айта кетели, баягыда чогулуш өткөрө турган болсоңуздар, чоң тапчандар бар экен, андан сырткары чоң экранда телевизор бар экен. Телевизорго ошол өзүңүздөрдүн презентацияны коюп, же кандайдыр бир роликтер болсо коюп өткөрсөңүздөр болот. Анан бул жерде дагы бир эң чоң тапчаны бар экен. Өзгөчөлүгү туугандар мына, тууган урук менен келип отурганча бул жерге намаз окуганы места кылып, намаз окусаңыздар болот, жамаат болот. Бул жактагы өзгөчөлүгү ошондой экен. Эми бар жагына баралы туугандар, барыны жана кухнясыны бир көрсөтө кетели. Айта кетчү нерсе, потолоктор эгиз. Ошондуктан бул жер жайда дагы салкын болот. Анан балдар менен ойногонго дагы. Мына площадьты өзү, мына площадканы балдарга деп атайын коюп койгон. Келип ойносо болот мына. Мына туугандар, кухнянын ички көрүнүшүнү сразу көрсөңүздөр болот. Ачык кухня. Андан сырткары туугандар, бул жерде кофенин түрлөрү бар. Мына, бисмилла. Латте сүйүүчүлөрүнө кофе, латте. Капучино. Кадимкеле американо, кара кофе сүйүүчүлөрүнө. Кофенин түрлөрү бар, андан сырткары өзгөчө мороженое сүйүүчүлөр үчүн куйма мороженалар бар туугандар. Сразу свежий даярдап беришет. Кааласаңыздар клубничный, сиропы менен и шоколадный бар, а? Ванильный бар экен. Анан мына биздин мишкаларды көрдүңүздөрбү? Милый мишкалар бар, туугандар. Эгерде туулган күн болсо, балдардын кандайдыр бир майрамдары болсо, баягыдай сүннөттө, жентек тойлор болгон болсо, банкеттерге ушул мишкалар сиздердин кызматыңыздарда туугандар. Мана мороженасын көрдүңүзбү? Жегендерди арманда, жебегенди арманда. Айрыкча жайдын күнү салкын жер издегендер келип, отуруп, мороженадан жеп кетсеңиздер болот. Мына шоколадный. Шоколад сүйүүчүлөргө. Бизде ошондой эле Шоро компаниясынын кыргыз суусундуктарында ошо сатабыз. Суусундуктар бар экен, өзүбүздүн натуральный суусундуктар, баягы эле Шоронун бардык товарларынын ассортименти бакай куруттан максым. Кааласаңыздар комнатный температура, кааласаңыздар холодильниктерде муздак бар, азыр көрсөтө кетебиз. Банкеттер боюнча айта кетсең? Банкеттер боюнча, мисалы 30 адамдан жогору болсо, бизде 1 килограмм ашка 1 килограмм борсок кошуп беребиз, бекер. Бекер жерлеринен айта, ошол эле борсок эле. Андан тышкары кыргыз мекенинде таксисттерге биздин чайхананын атынан чай бекерге беребиз. Туугандар, таксистер өлүү анкеси мына силер үчүн безлимит чай болду ана. Чай бекер таксисттерге. Бизде еще нукура таза, адал эмелер бар, десерттер. Домашний. Домашний. Дамы да өтө сонун. Үйүский торттор бар экен мына. Домашний торттор бар экен, өздөрү колдо жасап келет. Мына сиздерге айткан баягы эле суусундуктар, холодильник толо өзүбүздүн нукура кыргыздын суусундуктар. Туугандар, мына Тан, Шоро компаниясынын бардык продукциялары.
Андыктан туугандар, сиздерди NSI чайканасында күтөбүз. Дайыма той жакшылык болсо деле кайрыла берсеңиздер болот. Таксист группаларга бөлүшүп коюңуздар. Биздин парковкалар бардыгы бесплатный жана кенен. Сиздердин назарыңыздарда NSI чайканасы таңкы саат 9-да ачылат, кечки саат 2-ге чейин иштейт. Андыктан чоң компаниялар болсо, туган уруктар болсо, сыйлуу коноктор болсо, келе бересиздер туугандар. Өтөн жерде аман болуңуздар. Гүлназга рахмат. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.